Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 6823. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Азирет Осмонов, шоу-бизнестин өкүлдөрү, өмүрүңөрдө Бекжандын чыгармачылыгын лентаңарга же постуңарга жүктөп көргөн эмессиңер. Кыргызстанга белгилүү блогерлердин бири Азирет Осмонов жакын досу маркум Бекжан Темирхан тууралуу пикирин айтып, шоу-бизнестин өкүлдөрүнө наразычылыгын сот тармактагы аркылуу билдирди. Биз кече Бекжан досубуздун айлына барып жерге берип келдик. Бул үйнөгө баарыбыз конок, эртең жомок экенбиз. Бекжан эмне деген таланттуу жаркылдаган, ишинде кири жок эле. Кудай бейиштен орун берсин. Айта турчу бир сөзүм бар. Ошол окуя болгон күнү Кеминден болсун деген дос балабыз чалып, Бекжан менен Талгар авария болуп кетти. Бекжандын абалы оор. Кеминге батыраак келгиле деди. Бул жактан досторубуз менен жолго чыктык. Бир нече убакыттан кийин кайра чалды. Бекжан үзүлүп кетти. Токмок шаарындагы моргко келгиле деди. Биз моргко барган учурда Бекжандын сөөгү жаңы эле моргко келип түшкөн экен. Ошол жерде 10 чакты эле адам бар болчу. Барыбыз ал жерден сүйлөштүк. Туугандар, суук кабарды эч жакка чыгармай жок. Азыр Бекжандын ата-энеси, тууган уругу, бир туугандары, жакындары уга элек деп чечтик. Бир убакытта кайдан жайдан белгисиз ошол эле учурда интернетке шоу-бизнесте чогуу эле жүргөн адамдардын аккаунттарына, постторуна Бекжан кайтыш болду деп маалымат чыга баштады. Эми туугандар элестеткиле, ата-энеси, жакындары Бекжан каза боло электе суук кабарды интернеттен укканда кандай абалда болот? Ошол маалыматты биринчи өзүңөр тактадыңарбы? Менимче өзүңөр тактабай эле чыгардыңар. Ушул замандын адамдарына аябай таң калдым. Хайп менен лайкка ушунчалык кул болуп калыпсыңар. Жок дегенде ошол маалыматты сурап чалып койбой, тескерисинче сүйүнчүлөгөндөй укмуш бат тараттыңар. Болбосо айрымдарыңар өмүрүңөрдө Бекжандын чыгармачылыгын же болбосо бир ырларын лентаңарга же постуңарга жүктөп көргөн эмессиңер. Туугандар, негизи эле лайк менен хайптан сырткары адамдык сапат, адамдык мүнөз болуш керек. Кыргызда жаман кабар менен жакшы кабар жеткирүүнүн өзүнүн адеби бар да. Өзүңөрдү ордуңарга коюп көрсөңөр, Бекжандын ата-энеси, жакындары интернеттен суук маалыматты окуганда кандай абалда калды деп ойлойсуңар? Кичине тереңирээк ой жүгүртпөйсүңөрбү? Көрсө бул жакты карап күлүп, бул жакты карап жамандап, аябай эки жүздүүлүк заманда жашап калган турбайбызбы? Интернеттин ичине кирип жашап атабыз. Бекжанга ошончолук күйсөңөр, ошончолук жакын болсоңор, барып Куран окуп, топурак таштап келишиңер керек болчу. Мындай кылганыңар уят. Кичине ойлонгула. Туугандар, кичине адам бололу дейт Азирет Осмонов. Эске сала кетсек, автокырсыктан каза тапкан ырчы Бекжан Темирханды акыркы сапарга узатуу зыйнаты 12 ноябрда болуп өттү. Маркумдун саналаштары билдиргендей, ырчынын сөөгү Аксы районунун Бешкороо айылында жерге берилди. Кыргыз элине эзилип бүттү мыры менен таанылган Бекжан Темирхан менен досу 10 ноябрда Кемин районунда жол кырсыгынан дүйнөдөн кайтты. Кыска убакыт аралыгында казак, кыргыз, өзбек элине таанылган ырчынын үйлөнгөнүнө болгону 14 күн болгон эле. Улак Назар Ньюс кежи. Рита Карасартова Ми 6 чалгындоосунан 2,8 миллион доллар алганбы? 2010 жылдан 2021 жылга чейин Рита Карасартова жолдошу менен британиялык Ми 6 чалгындоосунан 2,8 миллион АКШ долларын алышкан деген маалымат интернет айдыңына тарады. Анда 2010 жылдан 2021 жылга чейин Рита Карасартова жолдошу менен британиялык Ми 6 чалгындоосунан 2,8 миллион АКШ долларын алышкан. Төлөм Марат Тазабеков аркылуу жүргүзүлгөн. Марат Тазабеков Улуу Британиянын Ми 6 чалгын кызматынын Кыргызстандагы UK аттуу жашыруун агенттиги.
Канаданын Кыргызстандагы ардактуу консулу, ошондой эле Акпресс маалымат агенттигинин ээси, Сорос фондунун көмүскө жетекчиси, Кыргызстан жана Борбордук Азиядагы Америка университети. Тазабеков расмий түрдө Бишкек консенсус экономикалык саясат институту коомдук бирикмесинин директору. Тазабеков Кыргызстандын жарандарын ЦРУ жана Ми-6 тарабынан каржылоого сунуштайт. Акпресс маалымат агенттиги менен эки эл ортосунда жашыруун өтмөк бар. Алар Бишкек көчөсү, Москва 189А, ал эми бурчта Юкайып. Ошол учурда 2022 жылдын 8 мартында аялдардын жүрүшүн уюштурган жана каржылаган. Ми-6 агенттеринин арасында Рита Карасартова, Адил Турдукулов, Жеңишбек Байготиев, Роза Отунбаева, Жомарт Оторбаев, Эмиль Уметалиев, Марип Саздар, Досмир Өзбектер, Түлеген Медет, Чыңгыз Шамшиев. Мурда Ми-6нын негизги агенти Үсөн Сыздыктар, андан кийин Медет Садыркулов, азыр Марат Тазабектер болгон. Тазабековдун капиталы 10 миллион АКШ долларын түзөт. Анын үстүнө бир кишини өлтүрүү бар, бирок ага бир тууган отурду. Ал коммерциялык маалымат агенттигинде Манасбек Султановдун алдоосу болуп, Кыргызстан Сорос фондуна Чынара Жакупова менен башталып, экөөнү тең таштап кеткен деп айтылат. Эске салсак, буга чейин Рита Карасартова бир катар бир жыныстагыларды колдогон митингдерди өткөрүп келген. Карасартова Кыргызстанда кемпир-абад ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген чек менен 23 октябрда кармалып, 20 декабрга чейин абакта калтырылган. Булак Назар Ньюс Кейжи. Теңиз Бөлтүрүк 2023 жылга чейин камакта калтырылды. Кумтөрдүн мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүктүн баш коргоо чарасы узартылды. Маалыматты Супер Кейжи порталына Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. Билдирүүгө ылайык, Теңиз Бөлтүрүк Октябрь райондук сотунун чечими менен 2023 жылдын 10 январына чейин камакта калтырылган. Эске сала кетсек, ушул жылдын 15 сентябрында Бишкектин Октябрь райондук соту Теңиз Бөлтүрүктүн баш коргоо чарасын карап, 10 ноябрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Башкы прокуратура Кумтөр Gold Company ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Булак Супер Кейжи. Стамбулдагы жардырууга шектелип жаткан аялдын кармалгандагы видеосу жарыяланды. Бүгүн 14 ноябрда Туркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Стамбулдагы жардырууга шектелип жаткан аялдын кармалгандагы видеосун жарыялашты. Кечээ күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:20 чамасында Стамбулдун Бейгулу районундагы Истиклал көчөсүндө жардыруу болгон. Кыргашадан 6 киши каза таап, кеминде 81 киши жаракат алганы кабарланды. Жардыруудан 4 аял, анын ичинде 9 жашар кыз жана 2 эркек каза болгон. Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу жардырууну уюштурган чектүү кармалганын билдирген. Боманы койгон адам Стамбулдун полиция башкармалыгы тарабынан кармалды. Ага чейин дагы 21 адам кармалган болчу дейт Сойлу. Кийинчерээк Туркиянын саламаттыкты сактоо министри Фахреттин Кожа террордук кол салууда жарадар болгон 81 адамдын 39-у ооруканадан чыгарылганын билдирди. Калган 40 адамдын 5-ü жандандыруу бөлүмүндө жатса, экөөнүн абалы оор экендиги айтылат. Булак Супер Кейжи. НАТО Украинанын кызыкчылыгы үчүн Москва менен глобалдык жаңжалга барбайт. АКШ жана Түндүк Атлантикалык альянстын өлкөлөрү Москва менен түз кагылышууга барып, дүйнөлүк согушту тутанткандан көрө Украинадан кетүүнү артык көрүшөт. Бул тууралуу National Interest басылмасы коопсуздук боюнча эл аралык талдоочулар Бен Олереншу менен Джулиан Спенсер Черчиллиге шилтеме берүү менен жазып чыкты. Эксперттер Украина кризиси Орусия Федерациясы менен НАТОнун ортосундагы өзөктүк жаңжалга айланып кетиши мүмкүнбү деген басылманы жарыялоого даярдашты. Эксперттердин айтымында, Украина үчүн өзүн курмандыкка чалуу батыш державаларынын кызыкчылыгына туура келбейт. Олереншоу жана Спенсер Черчилль ошондой эле Кошмо Штаттардын жана анын НАТО боюнча союздаштарынын стратегиялык ядролук куралдарынын запастары Орусия Федерациясындагыдан төмөн деп эсептешет. Мурдараак ошол эле басылма Байден Украинадагы жаңжалды коопсуздук коркунучтарына карабай, ойго келбеген кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген тыянакка келген. Ал ортодо АКШ президенти Джо Байден АКШны Украина жаңжалына төз тартпоого жана 3-дүйнөлүк согушту тутандырбоого убада берген.
Венгриянын тышкы иштер министрлигинин башчысы ошондой эле Украина кризиси уланмайынча Орусия менен НАТОнун ортосунда жаңжал чыгуу коркунучу сакталып турганын билдирди. Булак Назар Ньюс KG.